Ар бир адам үй бүлөсүнүн бактылуу болуусун каалайт. Ал эми ошол бактылуулукка жетүү үчүн бир гана каалоо азды кылат деген режиссер Сүйүн Откеев жана анын түбөлүктүү жары Наргиза Полванова бул максатка жетүү үчүн ортодо тунук сүйүү жана эки тараптын бири-бирин түшүнүүсү абзел дейт. Бул ирет жан шериктер үй бүлөлүк тажрыйбалар менен бөлүшмөкчү. Экөөбүздүн таанышканыбыз кызык эле болгон. Биринчи ал убакта жаңы интернет чыгып баратканда интернет аркылуу таанышканбыз. Мен өзү таанышам деп деле интернетке кирген эмесмин. Ал убакта мен өзүм немецкий тилди үйрөнгөн үчүн Германияга окууга дальше окуумду улантып кетиш үчүн Германияга программаларды издеп жүргөм да. Ал жактан тааныш бирөө жарым керек болуп, курбу досума айтып калдым. Ушундай тааныштар болсо айтып кой деп. Ошол аркылуу экөөбүз таанышып калганбыз. Интернеттен эле, бирок экөөбүз бири-бирибизди көргөн эмеспиз, только интернеттен сүйлөшүп жүргөнбүз. Программанын документтерин аркылуу жардам берем деп ошентип сүйлөшүп жүрүп эле бир жылга жетпей эле кайра жардам берип койду. Жок, негизи мен өзүм версиямды айтайын да. Мындай болгондо мен как раз ошол убактарда 2006-жыл болуш керек, ошол үйлөнүш керек болуп, үйдөгүлөр да эртерээк үйлөн, кеч убакыт өтүп баратат дегенден кыз издеп жүргөм. Германияда өзүмөн жаккан кыз таап алган жокмун. Аз болчу да кыздарчы ал жактачы, көбүнчө эркек балдар окушчу эле. Анан ошентип бул жактан издетип жүрдүк. Анан биздин аяш кызыбыз бар, Шайлоо деген, ошо курбу кыз болот. Ошол айтып калды, мен бир дос кызым бар эле, ошо Германияга ошо документтер тапшырган атат, жардам берип кое койсуңбу депчи. Анан макул жардам берейин деп, биринчи анда ой деле жок болчу, таанышайын дегенчи. Анан документтерин жиберди. Анан сүрөттөрүн көп сүрөт жиберген эмес экен да, анан сүрөттөрүн жиберди, өзүм алып эле кошуп кичине сүрөттөр көбүрөөк керек экен деп сүрөттөрүн жиберттиргем. Анан ошол сүрөттөрүн караганда эле анан оппа дедим, көрүп туруп эле анан кошуп өзүм ар нерсени кошуп ошентип интернет аркылуу көбүрөөк сүйлөшүп баштадык. Негизи эле эң биринчи көзгө жагыш керек да, эмне болсо делечи туура. Биринчи мындай сырткы келбети жакты бир көргөндө элечи. Анан ошо документтин шылтоосу менен ар белен шылтоолоп тигини жибер, муну жибер деп атып, мындай сөзү көбөйтүп, бир аз мындай өзүнүн ички жан дүйнөсүн тааныганга аракет кылып көрдүм. Интернетте көп нерсени сүйлөшүп койгондо эле адамдын кандай экенин сүйлөшкөндө билинет го. Билбейм, эркектерде көбүнчө мындай сырткы немесине карашат го. Мен да көп мындай мамилесине, анан кийин немесине караганда, характеринечи. Анан мен кичинекеймен эле өзү апама, ата-энеме айтчумун да, баягы жуучулар аябай көп келген убакыт болчу ошол убактачы. Мен эч кимге турмушка чыкпайм, мага эч ким такпагыла, мен өзүмө окшош бирөөнү ээрчитип келем депчи. Лицейди бүткөм, бирөөгө турмушка чыгам деген максатым бар эле баштан элечи. Анан сүйлөшкөндө эле бүт эле баягы мага жаккан неме качестволордун баары эле сүйүндөн чыккан да. Анан ондой деле көп мындай могу жер жакпады, ан жер жакпады деп неме кылган деле көп убакытта сүйлөшкөн жокпуз да экөөбүзчү. Главный жаккан качестволорун көргөндөн кийин эле сразу макул болдум, турмушка чыккан. Анан биринчи цель ошо болду, экинчи цель Германияга кетүү. Ачык эле айтып коеюн. Анан кийин турмушка чыккандан кийин баары бир сүйлөшүп жүргөндө көп нерсе деле чыга бербейт да адамдачы. Турмушта бирге жашаганда чыгат. Интернет аркылуу сүйлөшүп жүргөн Сүйүн мырза Кыргызстанга учуп келип, Наргиза айым менен жакындан таанышуу үчүн кездешүү күнүн белгилептир. Кайсыл ай экени эсимде жок, бирок кыш айлар болуш керек, Кыш жаз чыгып аткан болуш керек. Жок, кыскасы ушундай бир убакыт болчу да, өтө ысык эмес болчу. Келип анда Ошто окучу эле. Келип анан бир эме кылдым. Гүл алдым, гүл сатып алдым да, сонун гүл сатып алдым. Өзүмчө даярданып, түн беле мындай укмуш болуп өзүмчө элечи. Келдим. Анан бир паркта бир жерде жолугушмак болчук. Анан баары бир башкача болот экен, баягы жандуу көрүшкөнчү. Келип анан алыстан мен бир аз кечигип калдым да. Карасам турат. Дедим, анан келатканда эле уже таксиге акчасын төлөйм деп атканда эле анан тиякта сүрдөп баштадым окшойт. Анан байке дедим. Анан ооба дейт, шофёрчу. Келинчеңиз, жеңем барбы десем, ооба бар дейт. Гүл берип көрдүңүзбү десем, жок дейт. Анда могу гүлдү аласыз дагы. Жеңеме берип коюңуз дедим. Ал таң калган бойдон калды. Таанып алган эле бирөө келип гүл берип атсачы. Анан түшүнбөй эле макул деп алып кетти. Ошентип баягы гүл бергенден уялып, биринчи гүлсүз эле барганмын да. А так негизи жашнакай гүл алып, гүл менен бараткан болчумун. Парктын оозунда жолукканбыз биринчи. Мен кандай десем,
күттүм, мен биринчи келип алып турмун да. Күттүм, анан кийин баягы уже сүрдөгөнүмөн кайра кайтып кетип калайын дедим да. Эми кайтып аркам бурулуп кетейин деп атканда келип калды да. Анан айла жок, кайта албай калдым. Таанышка, сүйлөшүшкө туура келип анан башта аябай бир аз сүрдөдүк, аябай эле бири-бирибизденчи. Тамак жеген барганда да тамагыбызды жей албай кыйла эле неме болду. Ошол убакта пицца жаңы чыгып аткан болчу. 2006-жыл болуш керек. Пицца жегенбиз. Башка жаштардай кыз жигит болуп кол кармашы баспаган эки түгөй алгач ата-энелерин тааныштырып, кыргыздын салты менен Наргиз айымга сөйкө салып, 6 айдан соң баш кошушкан. Романтик мырзалардан эмесмин деген Сүйнөткеевке үйлөнүү тууралуу сунушун кантип киргизгенсиз деген суроомду да узаттым. Кантип киргизгенсиз? Эсимде жок экен. По-моему, биз ошол мурун сүйлөшүп жүргөндө эле бышырып койсок керек. Анан баягы дайдан анан барып бир момундай кылайынчы, анан мындай кылайынчы деген бир андай план деле болгон жок. Биз ошол интернет, телефон сүйлөшүп отурганда эле балким ошондо эле ишти бышырып койсок керек го дейм. Акырын ата-энелерибизди бири-бирин изилдеп отуруп элечи, кантип болуп кеткенин билбей калдык да. Туура кызды тандаганды ошондо эле билгенмин. Анан үйдөгүлөргө айттым, давай эми биягы силердики дедим. Анан булар барып ата-энелери менен таанышып, ошо сөйкөсүн салып, калгандарын ошол чоңдор бүтүрүштү. Мен үчүн, мисалы үчүн, мен мурун көп деле сүйлөшкөн эмесмин эч ким менен. Сүйлөштү деген уже этот турмушка чыккан даярдануу деген деле түшүндүрчү да. Ошого андай мындан предложениени деле күткөн эмесмин да. Өзүм даярдап. Жок, эми азыр аябай мода болуп кетпедиби азыр? Мындай кылыш керек, анан тигиндей кылыш керек деп. Эми 2006-жыл эми өтө эле эски жыл эмес, бирок билбейм, биз андай эме деле болгон жок. Атайын ушундай кылалычы деген бир план менде андай болгон деле жок. Сүйлөшүп эле анан бири-бирибизге туура келгенибизди ошо сүйлөшүп жүргөн кезде эле билгенбиз. Жуп болуп ээрчишип жүргөндө түгөйүңдү толук аңдай албайсың. Жубайлар турмуш кургандан соң бири-биринин жаңы сапаттарын, мүнөздөрүн байкаса болот дейт Наргиз айым. Биз бири-бирибиздин характерибиз башта бири-бирибизге мындай башкача өөн учурады да. Анан кийин бир семьяны алып кетиш үчүн все равно бири-бирибизге мындай уступать этишибиз керек экен да, любой бир немедечи. Ошентип отуруп экөөбүз бири-бирибиздин характерибиз окшошуп калды да, ушул убакка чейинчи десем деле болот дейм. Айтып атпайм, бир неме болгондо ашыры чаппастан акырын отуруп бири-бирибиз сүйлөшүп, түшүнүп, бир жол тапкан аракет кылабыз да. Өзгөрө турган деле чоң мындай жаман характери деле сүйүндү жок болчу да, өзгөртө турганчы. Бар идеальный болчу. Идеальный эмес го. Бир айтып көрдү. Жок, тил узарганы туура, тил узарды. Кыскартып айтып коюш керек, тил узарды. Мага эң жаккан сапат ошол сабырдуулугу да. Бизде мисалы жумуш күнү түнү болот, анан ар кандай мисалы кээде үйгө келбей калып түнү менен иштеп, мисалы кино тарткан убактарда көбүнчө ошол монтаж убагында биз түнү менен үйгө келбей калган убактар болду. Алардын баарын туура түшүнөт. Анан ар кандай ушу биздин чөйрөнү өзүңөр да жакшы билесиңер да. Көп жерде өзүм сабырдуулугу менен жаап кетет. Мисалы ошол сапатын аябай баалайм. Билбейм, эгер Наргизанын ордуна башка бирөө болсо, билбейм, чыдай алат беле, чыдай албайт беле. Кызгануу деген нерсе бар. Кыскасы ошол нерсенин баарын аябай жакшы мындай балансировка кылат да, мындайча айткандачы. Мени эң неметпеген, жактырбаган жагы баягы эркектердин шаштырганы да. Аял кишинин аябай көп иши болот го, аларга билинбейт да. Баягы эки бала менен еще шаштырып да, сен кийине бер, даярдана бер деп коет, бияктан каралашып койсо дейм да менчи. Кичине хотя бир баланы кийиндирип турса, мен экинчисин ошол тараптан баягы көбүрөөк интернетке көбүрөөк байланыштуу көп отурат да, интернеттечи. Үйгө келгенде да компьютерден чыкпайт, мен балдар менен ойносун деп ошого көп жинденем да. Ошол жагы эле болбосо анда интернетте эми бул өз соткасында отурат. Бирөө телевизордо отурат. Мен көп отурбайм. Бирөө планшетте отурат. Мен компьютерде отурам. Мына булар баары отурса мен да отурам да. Негизи ар кимибиз төртөөбүз төрт бурчта отурабыз. Эми интернет бир эле бизде эмес, негизи эле азыр элдин баарында эле интернет бир оору болуп калды. Заман бир оору болуп калды го. Сүйүн жайдары мүнөз, ак көңүл, жоош, токто деген Наргиза Палванова жолдошу мага бир жолу гана катуу сүйлөгөн дейт. Алда дагы айылда жүргөндө болгон, анан өзү деле унутуп калса керек, просто мен ошондо катуу тийген. Менде дагы күнөө бар андачы. Мага жини келген үчүн деле эмес го, просто жакшы көргөн итини
өзүнүн итин. Башка ит келип неме тиштеп атса, мен аны коргой албай калганмын да. Ошого келип мага келип бакырган да, сен ошо итти кубалабадың депчи, таш атсаң болот эле деп. Мен иттен аябай коркконмун. Бери турган. Ошондо ыйлагам бир каты тийген да. Азыр андай болсо мен ыйлабайт деле болсом керек, көңүл деле бурбайм да. Ошол убакта каты бакырган. Жашоодогу өзүмдүн кээ бир мындай принциптерим бар да. Дайыма мындай оптимист, дайыма мындай позитив деген мындай ошондой бир көз карашым бар. Кандай гана маселе, кандай гана проблема болбосун, чечилет, чечилбей турган эч нерсе жок. Проблема негизи баарында эле бар. Бирок ага алдырып бекер нефтти кетирген кереги жок деп ойлойм. Ошон үчүн көп маселеге бир аз сабырдуулук менен, бир аз дагы мындай баары жакшы болот деген жакшы үмүт менен, ой менен көп көңүл бурбаганга аракет кылам. Убакыт баарын жеңип көрсөтүп, чындап эле мен туура экенин көрсөтөт убакытча. Ошон үчүн мүмкүн болушунча мындай жай шашпай убакыт менен чечишке аракет кылам. Эми тарынсаңар 3 күн тарынгыла, анан максимум 3 күн дейт го, андан ары тарынбагыла дейт. Мен бир күн сүйлөбөй жүрө алам. Сүйүн эчтеме болбогондой мамиле кыла берет да, сүйлөй берет. Алан сайын мен жинибе. Кечирим сурабаган үчүнчү. Кечирим сурасын, өзүнүн катасын мойнуна алсын дейм. Жок, мойнуна албайт. Сүйлөп кетсе мен дагы ошого алаксып умтулуп кетет да. Көп нерсе ошондон. Негизи эми кечирим сурай турган нерсе болсо кечирим сурайм. Анан эгер балким значит кечирим сурай турган нерсе эмес экен да. Кечиримди мындай, кандай десем, бир нерсе менен сурайт да. Оозу менен айта албайт, бирдеме алып берип там. Ошондо көңүл көтөрүп. Эркелетүүнү жана эркеликти жактырбаган жубайлардын телефондоруна бири-биринин ысымдары кантип сакталганы да кызык болду. Бунда Наргиза эле койдум. Менде мурун сүйүм болчу, кийин Шац деп өзгөрткөм, немисче. Не деп коет? Көлөкө. Көлөкө эмес. Шац көлөкөбү? Нет, неме. Дорогой деген. Уже немисче унутуп калдым. Менде бирок WhatsApp'та Жануля деп турат. Миллиондук мелдеш, соолуган карек, сен эмне кылмаксың сыяктуу тасмаларды тартып келген Сүйүн Откеевдин ар бир жараткан жаңы эмгегинин биринчи сынчысы бул Наргиза айым экен. Чындап эле баягы эмне тартсак дагы, эми бир клип болобу, кино болобу, же бир рекламный ролик тартсак дагы эң биринчи чындап келип үйгө Наргизага көрсөтөм да. Чындап эле мен эң биринчи эмем сынчым Наргиза да. Анан жакшы жери, аябай жакшы жери. Мени капа болуп калат дебейт. Чын айтат. Көбүнчө жактырбайт. 70-80% жактырбайт. Бул мага жакшы. Мен анан барып, кайрадан оңдойм да. Эгер бул орто десе, орто болот десе, анда элге жагат. Эгер болбойт десе, анда таптакыр чыгарбай эле коюш керек да. Эгер мактап койсо, анда мен жөн тимен учуп кетем да. Бирок көбүнчө мактабайт. Болот деп коет ошол да. Ушул жагы мен үчүн аябай чоң, мен жардамчым десем болот да. Мисалы апам тескерисинче эмне болсо дагы мактай эле берет да. Балам азаматсың, сонун болуптур, тигиндей болуптур, мындай болуптур депчи. Эми бардыгы эле ошондой болуш керек. Апам сын айтпайт. Атам сын айтат, анан келинчегим сын айтат. Булардын айтканда мен үчүн аябай жакшы. Түгөйлөр 9 жылдан бери бирге түтүн булатып, эки кызды татыктуу тарбиялап, бактылуулуктун даамын татып келишет. Кызым 5 жашта, аты Айлин. Азыр образовательный центрге барат. Кыял жоругу аябай жош. Элге мындай тез аралашып кете албайт да. Эч ким мага тийбесе, мен эч кимге тийбейм деген немеси бар. Апасына окшош. Апасы менен өзү характер. Шустрый эмес. Аябай боорукер. Атасы койгон атын. Төрөлө элек, даже боюмда боло элек деп атын өзү ойлоп таап Германияда жүргөндө эле. Айлин түрк, араб. Ошол эки элде көп колдонот экен. Мен бир сериалдан көрүп калгам, Айлин деген ошол бир кыздын аты болчу. Аябай жаккан, ошол образ жаккан. Аты да укулуктуу сонун ат болчу. Анан Айлин деп коебуз деп башында эле чечип койгонбуз, ошол боюнда бар убагында элечи. Экинчиси 2 жашта, Назик. Анын атын чоң атасы койгон. Биринчисин өзүбүз кое алдык, экинчисин чоң ата чоң энеси койсун деп алар койгон. Алын характери аябай шок, гиперактивный. Эркек балага окшош. Толуктоолор буюрса
сентябрга барып болуп калат. Мындай толуктоо. Буш баратат. Азыр Буюрса жакында августта. августтун аягы, сентябрдын башы.